Ассаламу алейкум достор. Бүгін 30 октябрь 2021 жыл, вторник, Бишкек, Рио Муна базары. Кезекте ушул навесинасында, навестин сыртында турган жылы жаңы свежий перегон келген уналардын бүгүнкү күндөгү баларын билебиз. Биз менен чогуу базар басып билип туруңуздар. Ошондой эле арасында учетко коюлуп, бирок базарга чыгып сатыкка коюлган уналар дагы бар, алар дагы кошо тартып кетебиз. Каналга жазылып, сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Honda Accord 14.000 км жүргөн, заводтон чыккандан бери. Жылы 2018 1.5 вариатор, турбина 206 күчү бар, баасы $22.900. Номери бар, чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр ээси жок экен, ээси базарга чыга элек экен. Бияктан эле тартып коеюн азыр сыртынан. Honda Accord 1.5 турбина 200 атты күчү бар. Бул жакта 8 цилиндр Geländewagen G500 115.000 км жүргөн, жылы 2013 5.5 $59.000. $59.000. Дөңгөлөктөрү жайкы, салону монитору бар, multi-rule, задний камера. Состояние өтө жакшы. Кузовунда бир да жеринде жумушу жок. Анан кийинки бул жерде RX 350, мотору 3.5, чытыргыды Америкадан келген, 2015 жылкы. 102.000 км жүрүптүр, баасы $32.000. Бул жерде газ, бензин, Toyota 4Runner, жылы өтө жаңысы, күмүш түстө. 2010 жылкы, көлөмү 4, баасы $27.500. Номери 0708 47 41 38 деген номерде. Газ установка болуп тур, дөңгөлөктөрү ушундай. Отуруштары кара түстө, кожа, коробка автомат, газдын датчиги ушул жерде. Кнопкасы деген. Кээде газдан бензинге которуп койсо боло турган. Жолусу баягы канча газ калганын көрүп турса болот ошол жерден. Анан кийинки дагы бир RX. Дөңгөлөктөрү кышкы, бул сатылбай турушат, маалыматы жок экен. Анан кийин дагы бир 4Runner 2006 жылкы, көлөмү 4, бензин 200.000 км жүргөн, баасы $17.900. Байланыш номери. Салонун ачып көрүп коелу. Дөңгөлөктөрү кышкы. Lexus AS 300 гибрид, дөңгөлөктөрү жайкы. Жылы 2012 жылкы 2.5. Баасы $19.700. Полный комплектация. Расход жүзүнө GT8 дейт. Шаар ичинде ошондо жетет. Азыр эшиги жабык экен. Отуруштары кара түстө, кожа. Бүт комплектация бар. Буякта дагы бир Toyota Highlander автоунасы 2016 жылкы, баасы договорный деп жазып коюптур. 3.5 чытыргыды газ установка болгон эмес. 97.000 км жүргөн. Азыр ээси ушул жерде окшойт, эшиги ачык, отуруштары мындай көрүп койсок болот. Кожаный салон. Ваш, да? Сколько просто? 38 500, он уже оформленный. Третий ряд сидений, пороги есть. $38.000 сурап жатыр. $38.000. 3 ряд отуруштар дейт, мына артында көрүп коелу. Бүт отуруштары кожа, кара түстө. Уже растаможка оформление болгон экен, дөңгөлөктөрү кышкы. Открывается и отдельно, и так. Так отдельно, и вот так открывается. И еще полностью. А можно капот тоже открыть, а? Капотун ачып көрөлү. Задний камерасы,
бар. Автоматтық түрде ачып жабыла турган системасы дагы бар экен. Багажы. Оны жаткырып койсо деле болот. Складывается, да, полностью. Здесь вот это специальный, видите, предохраняющий этот лежит. Все понятно. Можно закрыть. Кийинки автоунаа өтөбүз. Бул жакта 570 жакша болду. Түсү кара түстө. Бул дагы эси бар экен ушул жерде. Отуруштары кара түстө. Кожа. Монитору бар. Мультирыл, бүт комплектация бар экен. Сейчас в данный момент газа нету, да? Газ. Здравствуйте. Газ нету, да, сейчас? Нет, нету, газ, ничего нет. 2013 жылкы 154 000 километр жүргөн. Газ азыркы учурда жок экен. Европеец 47 500 доллар. Кийинки дагы бир Lexus гибрид көрсөтөлү. 300 2016 жылкы 25 28 000 доллар байланыш номери бар. Дөңгөлөктөрү жайкы. Азыр жабык экен. Артынан көрүп кетели. Toyota Prius дагы свежий перегон. Азыр эси жок. Отуруштары ачык түстө кожа экен. Маалыматы дагы жок экен да, биякта кагаз дагы жок. Кийинки автоунаа, бул жакта Lexus RX 350. Европеец 2012 жылкы 3.5 бензин 135 000 километр жүргөн. Баасы 29 900 доллар. Салону, отуруштары кара түстө. Подогрев сиденья. Бүт электрондук пакет. Үстүнө кара черный потолок. Андан кийин дагы бир свежий перегон Toyota Highlander, Outlander. 2014 жылкы Европеец 131 000 километр жүргөн. 3.5 автомат. 33 500 доллар. 33 500 доллар. Бул жерде дагы бир Lexus NX 2 объем 2016 жылкы автомат 23 000 километр жүргөн. Баасы тилекке каршы жазылып отур. Ваша, да? Сени почем? Еще раз. 31 000 доллар. Полный спорт это. Ага. 10 000 пробег. Мониторы задний камерасы бар. Мультиру. Отуруштары ушундай кызыл түстө. Подогрев сиденья. Дөңгөлөктөрү кышты 1 эмес 2-3 сезондон чыкчуда экен. Жаңы келген кузовунда. Такыр жумушу жок. Эки миң 16 жылы чыккан Subaru Legacy молочный түстө. Америкадан келген, баасы 13 200 доллар. Байланыш номери бар. Bunun дагы салону ачык көрсөк болот. Отуруштары ушундай чехолдары кийгизилип тур, заводской. Коробкасы автомат, монитору бар. 200 максимальный скорость 240 чейин экен. Subaru Outback булга көрүп кетели, эгер ачык болсо, ачык экен. Subaru Outback'ın салону Velour 2015 жылкы 2.5 коробкасы автомат. 130 000 километр жүргөн. Баасы 15 700 доллар. Дагы бир ушундай эле Subaru. Бул Outback эмес, Subaru Forester экен. Subaru Forester дөңгөлөктөрү жайкы. Салону üstünde lük var. Bir da жеринде сызылган царапина, мятина деген нерсе жок. Жылы 2015 2.5 автомат, 123 000 километр жүргөн. Чистый Carfax, все оригинал дейт. Баасы 15 700 доллар, байланыш номери бар, чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Бул жерде Honda Servo өтө жаңысы.
жылы жаңы келіп тұр. Дөңгелектері дағы жайқы. Açık, azı açık böyle. Salonu kara түсті кожа. Honda CR-V. Машина. Цена почем? Еще раз. 22 мың доллар деді. Рестайлинг 2015 жылғы 2.5 коробка вариатор, полный комплектация деді. Американец со ценасыны көріп тұрғаныңыздар әлі өте жақсы абалда алынып келіп тұр. Америкадан комплектация бүт стеклоподъемниктер электрический, отырғыштары кожа. Потолокты айтпайын қояйын, топ-таза люк бар, яқта мониторы бар екен. Максимальный скорость 220 мың километрді көрсетіп жатады. Үстінде багажнигі дағы бар. Кейінгі автона бұл жерде Хайландарды көрсетейін. Хайландардың малыматы жоқ. Кейінгі бұл жақтағы камерлердағы қатар тұрып қалып тұр. Камерлерді көрсетейін. Оның бағасы жоқ екен. Кейінгі бұл жерде қара түсті Toyota Camry гибрид 2015 жылғы 2.5 мың километр жүрген. Свежий набитый деді. 16.500 доллар. Қазір ашып көрсек болады екен. Жал екен. Дөңгелектері жайқы. Свежий перегон. Ондан кейін бұл жерде түсі ақ түсті Toyota Prius 59 мың километр жүріп тұр. Жылы 2016, 1.8, 17.200 доллар. Байланыс номері бар. Қазір açık көрелі, жауап екен. Салоны шындай. Қазір бұл да açık болғанда көрмекпіз. Дағы бір ұшу Камрины көрсетіп кетейін. Свежий перегон, Калифорния штатынан келіптір. 127 мың километр жүрген, жылы 2015, чистый Carfax, 17 мың доллар. Бұл жақта туғандар өте жақсы абалда свежий перегон Toyota автонасы 2018 жылғы 2 объем автомат 19.700 доллар. Байланыс номері бар. Қазір есігі жауық екен. Toyota жаңа автонасы Subaru Forester қара түсті. Қазір есігі жауық. 2015 жылғы 2.5 автомат, коробкасы автомат, басы 15.200 доллар. 15.200 доллар, отырғыштары кожа емес, обычно простой велюр екен. Бұл жерде дағы бір свежий перегон Toyota Prius, түсі ақ түсті. 2015 жылғы 3 номері бар екен. Отырғыштары обычно простой кожа емес, велюр. Коробкасы автомат. По цены почем? 12 500. Басын ұқтыңыздар 12.500 доллар деді. Туғандар, видеолар жаққа болмаса, сөз түрде лайк басқанды ұмытпаңыздар. Кейінгі чалыштарда әлі ушул жердегі жылы жаңы ұналарды көрсетуін ұмытпаңыз. Біз менен чоғы болып тұрыңыздар.